Bizde 3 nerse var. Ruh, dene, no telaz көрініп тұрған көзге көрінген, анан мээде. 3 nerse бар екен. Бирок билесиздерби? Андан тышкары сезимдерибиз толтура. Жүрөк, мээ ойлонуусу, көңүл, назиктик, ошол сыяктуу сезимдер бизде толтура, билесиздерби? Бирок бардыгын сонун кармап бере турган нерсе бул не билесизби? Бул рух мекендештерим. Дене убактылуу, эртең өсөк ширип жок болуп кетет. Бирок рух эч качан карыбайт, анын жашы өтүп калбайт. Бирдей абалда туруп берет да ал. Эртең кыяматта ошол тирилет, эртең кабылда ошол көзүн ачат. Рухубуз бар экен, рухубузга эмне үчүн иштебейбиз? Денебиз убактылуу нерселерге азыктанат. Себеби денебиз убактылуу да. Убактылуу кофе, убактылуу тамак аш, убактылуу плов, ошолордон рахат алат, кайф алат да. Ал эми түбөлүктүү рухубуз түбөлүктүү нерселерден азык алат. Бул не? Аллах Таала буйруп койгон намаз, орозо, зекет, мүмкүнчүлүк жетсе ажыга баруу, пайгамбарыбыздын кадамдарын зыярат кылуу. Ушул сыяктуу канча динибизге бекем болсок, биз ошончолук бактылуу болобуз дегени руханиятка азык беребиз да мекендешим. Сен өзүңдү көп кыйнаба. Күн сайын Аллах Таала буйруган парз амалдарды аткар. Рухуң ар дайым тетик болот. Бизде телабыз бар, денебиз бар, үй жайыбыз бар, машинабыз бар, курчагыбыз ток. Вроде бир мындай не дейт, бактылуу болушубуз керек эле да. Неге көңүлүбүз тынч эмес, неге жан дүйнөбүз тынч эмес десеңиз, себеби биздин руханиятыбыз ачка да. Рухубуз толгон учурда биз бактылуу болобуз мекендешим. Калар негиз канчалык толбосун, курчагыбыз канчалык тойбосун, бирок рухубуз ачка болуп турган учурда биз эч качан бай, жана берешен, жана бактылуу боло албайбыз эч качан. Ошондой экен руханиятка иште мекендешим. Руханият күчтүү болсо, сендеги ашыкча сезимдер эч качан сени кыйнабайт. Ал сүйүү болсун, ал романтика болсун, ал баягы көңүл маселелери болсун. Кыскасы сени кыйнабайт качан сен руханияттан күчтүү болсоң мекендешим. Мынандай тоолорду кара. Кандай кооз жерлер, кандай сонун жерлер, кандай көзөл жерлер. Машалла! Аллаху акбар. Табаракаллах. Не деген керемет жерлер.